ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, hormatly musulmanlar. Бүгүнкү күнү Александровка айылында өтө бир жакшы иш-чара өтүп жатат. Бүгүнкү күнү Чүй областы, жалпы Чүй областы боюнча 30 пара жаттаган каары балдарыбыздын конкурсу жүрүп атат. Ушул жерде мелдеш жана ошондой эле кыз келиндер арасында дагы 10 кыз келиндин катышуусунда Куранды 30 пара жаттаган кыздар жарыш болуп жатат бизде. Бул билимдүүгө дүйнө жарык деген конкурстун алкагында республикалык Куран жарышка тандоо жүрүп жатат. Азыркы учурда кеңири айтып өтсөк, Чүй областында бул Куран жарышы өтөт. Ушул жердин жеңүүчү аталгандар республикалык Куран жарышка катышат иншалла. Бул Куран жарышты Чүй областык казыят тарабынан дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетчү нерсе, Александровка айылында бардыгын жумурай журтту бириктирип, бардык Чүй областынын мусулмандарын бириктирип, ушул жерде бүгүн бир жакшы бир иш-чара өтүп жаткан кез. Аллах разы болсун. Бул иш-чарада кандай кызмат кылган адамдар болсо, себеби бул иш-чарада жаш өсүп келаткан муунду динге, имандуулукка, Куран жаттоого бир жакшы бир муунду чоңойтууга бул сөз сөбөлгө болот деп айтып кетмекчимин. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Бүгүн 2021 жыл 16 февралда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан демилгеленген билимдүүгө дүйнө жарык аттуу окуу конкурсунун, китеп окуу конкурсунун алкагында 30 пара Куранды билген каарылар, анын ичинде кыз келиндер катышып атат. Валиллахи ма фис-самавати ва ма фил-ард. Ва илаллахи туржа'ул умур. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum жалпы Кыргызстан мамлекетиндеги момун мусулман бир туугандарыбыз. Жана ошондой эле башыбыздагы турган мамлекеттин башында турган мамлекет башчылары. Жана ошондой эле бүгүнкү Куран конкурсун өтүп аткан Куран хафиз каарыларыбызга жана ошондой эле устаздарыбызга Алла Таалам тынччылык, бейбитчиликти ата кылсын. Жамандын көздөн, сөздөн, тилден, тиштен, кара дубадан жамандарды илдетиген Аллам өзүң арзан кыла көр. Кыргызстан мамлекетине тынччылык, бейбитчиликти ата кыла көр. Коронавирус деген пале апаатынан Кудай сактай көр. Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк. Мына бүгүн Чүй областынын Москва районундагы Александровка айылындагы Борбордук мечитте Куран конкурсун өткөрүп жатабыз. Биздин Чүй областынын территориясында 30 пар хафиз болгондордон 42-си жашылган, 38 балдар катышып атат. 13 аял заты кыздар келиндер жашылган, анын ичинен 10-у бүгүнкү күндө катышты. Азыркы убакта аялдар, кыз келиндер Куран конкурсу аяктады. 1-орундан 5-орунга чейин подаркаларын, приздерин, билектерин берип деп чыктык. Азыр Кудай буйруса мына 38 карын ичинен аяктап тамамдап келатат. 38 карын ичинен дагы 1-орундан 8-орунга чейин Кудай буйруса белектери коюлган. 1-орунду мына биз дуңгандардын айылында өткөрүп аткан себебинен биз өзүбүз казыят 7 орунга койдук элек. Дуңгандардын ассоциациясынын президенти Ахмет 1-байгени көтөрүп берейин деп 10
миң сом байга коюп берип атат бизге. Алла разы болсун. Бул Александровка элинен, ошондой Александровкада момун мусулман бир туугандарыбыздан Алла разы болсун. Булар ушул казиятка бизге жардамдашып, көмөктөшүп, казият менен тең барабарлашып иштешип, көп нерсени жардам берип атат. Мен казияттын өзүм кызматкерлерим толугу менен ошол жерде азыр жүрүшөт, толугу менен областтын баш имам хатиптери да жүрүшөт. Я президент Думганской ассоциации. Сегодня здесь собралось много народа в Московском районе. В основном это все молодые хафизы, около 200 человек. Также я хочу сказать областному казиату большое спасибо за то, что организовали это мероприятие. Также я хочу сказать, что все молодые хафизы вышли, можно сказать, на большой уровень и полностью знали Коран. И я думаю, что именно эти молодые хафизы дадут стимул взрослому населению. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Muna bugün Allah nasip etip Respublikalık Kur'an jarışına tandoo konkursu bolup öttü. 40'a jakın hafizler katışıp, arasынан mıhtalar tandalıp, öte turgan Respublikalık Kur'an jarışına joldama alıştı. Bardık katışuuçu Kur'an hafizlerge iyilik kalayбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bütkül maqtawlar Allah'ın iyisi olgun Allah subhanahu wa ta'ala olsun. Canın akırdı Paygamberi Muhammed'e Allah Teala'nın salavat salamlar olsun. Mına uşul berekeli jerde Allah subhanahu wa ta'ala buyruğu menen Kırgızstan musulmanlarının din başkarmalığının çüğü Облыстың мұсылмандар қазияты тарабынан uyuşturulgan bilim үйгө дүйнө жарык аттуу ушул мелдештин 30 пара Куран боюнча мелдеш өзүнүн аягына чыкты. Ушул мелдешти uyuştuруп, ушуга катышып, бардык салым кошкондорго Аллах субхана таала өзү ыраазы болсун. Мына казыркебиз өзү бүт аракетин барын кылып, ушул мусулман бир туугандарыбызга, мусулмандарга ушундай бир жакшылыкка себепкер болуп отурат да. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткан: "Хайрукум ман тааллама Кур'ана ва алламаху." Силердин мыктыңар, жакшыңар Куранды жактап, ошону үйрөткөнүңөр дейт да. Эми ошол Куран жактоо өзү эле жетиштүүбү, бул Куран жактоо менен иш өз аягына чыгабы дегенде, бул эмне жок, андай эмес. Эмне ошол Куранды жаттап, жана ошол Курандагы буйрулган нерселерди, жана тыйылган нерселерди тыйылышыбыз керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Рубба қориил Кур'ан вал Кур'ану ял'анху." Кээбирде адамдар Куран окуйт дейт, балким ошол Куран ошол адамды каргап жатат дейт да. Эми Аллах субхана таала ошол азыр байгелүү орундарды ээлегендерди Аллах субхана таала ошол бул дүйнөдө дагы жана ахиретте дагы өзүнүн жакшылыктары менен сыйласын. Эми орундарды жарыялай берели. Өзү 8 орун бөлүндү. Ошол 8-чи орунга Рахматуллаев Салман. Рахматуллаев Салман. Аллаху акбар. Allah Teala kabul olsun. 7-ci orunga Şarbanov Arafat. Şarbanov Arafat. Allah berekesi versin. 6-cı orun Şabisayev Abdülhadi. 6-cı orun Şabisayev Abdülhadi.
5-ci orun Mamadazimov Bilal. Mamadazimov Bilal. Allah Taala mutlu olsun. 4-ci orun Umarov Muhammad Ali. Umarov Muhammad Ali 4-ci orun. Allah mutlu olsun. 3-cü orun Umarov Oyatullah. Ekinci orunun esi Malabayev İbrahim. Birinci orunun esi Zakirov Abdullah. Allahu Ekber. Bunun ошол birinci orunun sponsoru ошол Дуңан ассоциациясынын жетекчиси Ахмет Мырза өзү спонсор болуп, бул birinci orundун белегин байгесин берип атат. Ошондой эле бул атады республикага кийинки катышууга мүмкүнчүлүк ошол билет алат да. Направление ошол республиканский жарышта, Куран жарышта.